Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын ММА жана панкратион боюнча президенти Улук Өмүрзаков агабыздын спорт дүйнөсүндө сиздер менен биргеликте күбө болмокчубуз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Спортчунун сыймыгы жалпы элинин, жеринин сыймыгы. Жакын арада спорттун ММА түрү боюнча Азия чемпионаты болуп өткөн. Ага Кыргызстандан 8 бала тандоо турунан өтүп, мыкты даярдыктар болгондугуна байланыштуу Азия чемпионатында 2 бала 2-чи орунду, ал эми 6 бала 1-чи орунду багындырып, Азия чемпиону аталды. Жалпы команданын эсебинде Кыргызстан спортчулары 1-чи орунду багындырышты. Мындай ийгилик Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу жылмайып жатат. Буга чейин мындай мелдештер көптөгөн өлкөлөрдө өтүп келген. Быйыл биздин Кыргызстанда Тагыраагы Ош калаасында өттү. Ал эми кезектеги өтүүчү мелдеш коңшу өлкөбүз Казакстанда өтөөрү белгилүү болгон. Учурда спорттун ММА түрү боюнча дүйнөлүк деңгээлде өтүүчү мелдешке мамлекетибиздин мыкты мушкерлери даярданып жаткан учуру дейт өлкөбүздүн панкратион жана ММА президенти, Кыргыз Республикасынын Дене тарбия академиясынын ардактуу профессору Улук Өмүрзаков. Улуга айтсаңыз, ушул жакынкы күндөрдө болуп өткөн ММА тууралуу айтсаңыз да, ушул Кыргызстандан канча бала катышты жана ошондой эле кандай даярдыктар болду? Ошо ММАдын президенти катары ушуну айтып кетсеңиз. Кыргызстандан жалпысынан 8 бала, 2 кыз катышты. Даярдыктар Кудайга шүгүр 2017 март айында Бишкек шаарында азыркы Газпром спорт комплексинде улуттук чемпионат өтүп, 3-чү чемпионат. Ага жалпысынан 254 спортсмен балдар катышты. Кыргызстандын бардык регионунан, ошондой эле Москвадан, Россиянын бардык регионунан машкан балдар келип катышты. Ошонун арасынан биз 8 салмакта 8 баланы тандап алып, 8 бала ошол чемпионаттын алдында Россия Федерациясынын Грозный шаарындагы ЭСБ деген спорт организация бар, спорт клуб бар. Ошол спорт клубка барып 20 күндүк сборду өткөрүштү. Балдар аябай жакшы результат көрсөттү. Кечээ көрдүңүздөр, чемпионат Азияда 8 балабыздын финалга чыгып, 2 балабыз 2-чи место алды, кыздарыбыз 3-чү место алды. Ошондон 6 балабыздын биринчи жолу Кыргызстан тарыхында мен 2014, 2015, 2016 жылдан бери ушундай чемпионат Азияга катышып келатам. Дүйнө чемпионатына катышып келатам. Биздин балдарда мындай чоң көрсөткүч болгон эмес да, 6 чемпион Азия болгон эмес. Кечээкиде ошол балдардын дайылыктары жакшы болгондуктан, Кудайдын колдоосу менен 6 балабыз чемпион болуп, Кыргызстанда бир жалпы командалык нерселерде биринчи орун алдык. Дагы ушундай мелдештер жакынкы арада өтөбү же бул мелдеш бир 2-3 жыл аралыгында өтүүчү нерсе? Жок, бул мелдеш жылын өтүп турат. Мисалы 2014 жылы биринчи Астанада Казакстанда болгон, 2015 Тажикстан Республикасында болгон, 2016 чемпионат Азияларда, Азиялар 2016 жылы Южный Кореяда болгон. Чемпионат мира 2014 жылы Беларусьта болгон, 2015 жылы Чехия Прагада болду, 2016 жылы Макао, Кытай Республикасынын Макао шаарында болду. Быйылкы Кудай буюрса чемпионат сентябрь айында, кечээ ошо Азияда ошо өзүнүн ассоциациясынын президенти Вадим Гоченкиштен келгенде ассоциацияда чемпионат сентябрь айына коюшту деди. Ошо Казакстандын президенти, ММА президенти. Кудай буюрса ошо сентябрга ошо кечеги курамды эле Кудай буюрса алып барганга аракет кылабыз. Мына азыр Төлөгөн дагы айтып кетти, Азиянын чемпиону ошол жакынкы арада мирге даярданып жатабыз деп. Ага даярдыктар кандай болуп атат? Кудай буюрса ошо биз азыр мына Алланын эң ыйык Рамазан айында турабыз. Кудай калса Оразадан кийин балдар машыгууну баштайт. Эгер бизге календарный планды көрсөтүп, кайсыл күнү так даана кайсы күн чемпионат өткөнүн көрсөткөн болсо, ошондон бир 20 күн, 25 күн мурда биз ошо бир жака дагы бир балдарды 20 күндүк, 25 күндүк сборго жөнөтүп атабыз дүйнө чемпионатынын алдында. Ошо Кудай буюрса ошо балдарга азыр ошо даярдап, ошо чемпионатка, дүйнөлүк чемпионатка аттанабыз.
Спортчуга эң негизгиси моралдык жана материалдык колдоо керек. Бизге андай жардамдарын аябаган улуг агабыз акыл насааттарын айтып, спортчунун коомдогу орду кандай, дегели адам баласы бул жашоодо кандай издерди калтырыш керек, баарын үйрөтүп, ага катары жана машыктыруучу катары тарбия берип келет. Учурда спорттун ММА түрү боюнча Казакстан мамлекетинде өтүүчү дүйнөлүк мелдешке даярданып жатабыз. Албетте, ал мелдешке да Улуг Өмүрзаков агабыздын жардамынын негизинде барабыз. Буйруса ал жактан да дүйнөнүн чемпиондугун багындырабыз деген ой бар, дейт ММА боюнча Азия чемпиону Төлөгөн Рахманберди уулу. Ушу биринчиден тренерлик жагынан, экинчиден анан финанстык каражат жагынан сборлорго алып барып келип, жакына чемпионат Азиянын алдында Грозныйда сбор болуп келдик. Ошо эми өзү алып барып келди бардыгыбызды. Кыргызстандан чемпион болгон балдарды. Ошо жакшы салымдарын кошот өзүнүн. Биз тренер катары көп эле нерселерди алдык. Көп приемдорду келип өзү көрсөтөт. Акыл насааттарын баарын. Жүрүм-турум эми көчөдөгү залдагы полный жүрүм-турумдарды өзү динден, өзү намазхан 5 убакыт намаз окуп, динден алып бардыгын ошо бизге айтып турат. Көчөдө мындай жүргүлө, спортсмен мындай жүрүш керек. Залда мындай болгула, өзүңөрдөн чоңдорго мындай көрсөткүлө урмат, кичилерге мындай сый көрсөткүлө, ушундай полный баардык жактарын айтып, жакшы насааттарын айтып турат. Буюрса, мына 2017-жылы чемпионат мира сентябрда болот Астанада, Казакстан. Ошого жакшы даярдыктарды көрүп баштайбыз жакында аралыктан ушу уга экөөбүздүн агайыбыздын жардамы менен. Ошо баардык болгон күч аракеттерибиз ошол жака жумшап, буюрса чемпион мира болгонго да ниеттерибиз бар. Эми өзүңүзгө кайтсак, өзүңүздүн спорт дүйнөңүзгө кайтсак да, сиз ушул кичинекейиңиздеги бир спортко жаңы аралашкан убактагы бир кызыктуу окуялардан, ушу спорт жаатында кызыктуу окуялардан эстей аласызбы? Мен ошо спортту ошо мектепти бүтүп, окуп өтпөй, анан кийин ошо Беларусьта Минск шаарына баргандан кийин каратеге түшүп, ошо бир дагестанец менен ошо мындай обычный тренировкада спаррингде болот. Ошо спаррингге чыкканда ошондо өзүм мындай өтө арык, мындай хилый адам болгон экен. Анан кийин мен ойлойм, бунун жөнү уруп калам мен деп чыксам, көрсө ал 2 жылкы чөмүп коет экен, 2 дан деп коет экен. Ошо дасыкан спортсмен экен, ошо бир алиги мени алдап бир шакканда чочуп кеткен экен, аркы отуруп ошо бир удаган экен аркама. Ошо мен өзүм жоготуп коюпмун. Ошо мен көбөстөйм, дайыма айтам, аларды спорттун баарын сыйлагыла. Кайсы карате болобу, дзюдо болобу, самбобу, эркин күрөшпү, волейбол, футбол, кайсы спорт болсо бул спорттун ар биринин өзүнүн бир деңгээлинде бир өзүнүн бир жакшы жактары бар. Минскке чейин барыпсыз, ошол дүйнөлүк спортчулардан кимди баалайсыз өзү? Дүйнөлүк деңгээлде кайсы гана спорттун ээси болбосун, ошо спортчулардан кимди байлайсыз? Өзүн сыйлаган өзгөнү жаратпат дейт го. Мен сыйлаган ушу биринчи жолу Кыргызстандын олимпиадачы Каник Осмоналиев, мисалы, биздин биринчи жолу ушу олимпиадалык чемпиону. Ошондой эле биздин Ратбек Санатбаев агабыз, мисалы, олимпиада призер болгон. Ошондой эле биздин ошо өзүнүн агаларыбыз спортко салым салган себебинде ошолордун салган жолу менен, чейир жолу менен аркасынан биз балда кетти деп ойлойм. Ошо мен биздин Кыргызстандын баардык спортсмендерин, бир эле спорттун кайсы түрү болсо баардык спортсмендерди мен сыйлайм. Себеби дегенде спортко өтө көп мээнет керек, спортко өтө көп бир убакыт керек, каржы керек. Ошо эле ар бир спортко салым салган ошо Кыргызстандын жараны бул албетте бир Кыргызстан үчүн бир чоң иш кылды деп мен эсептейм. Уядан эмнени көрсөң ошону аласың дегендей эле мен да үй бүлөмдөгү спортчу агаларымдын таасиринен спортко ыктадым. Анткени бир тууган агам Тазабек Өмүрзаков кичинемден эле ар кандай спорттун ыкмаларын аткартып, жан дүйнөмдү спорт жаатына буруп койгон экен. Ошонун себебинен учурунда көптөгөн ийгиликтерди багындырдым. Менин эң жакын көргөн спортум бул дзюдо жана самбо. Андыктан балдарымды да спортко үндөп, учурда уулдарым спорт менен алек болуп, жада калса кызым да спортко аралашып калды. Жакын арада болуп өткөн мелдеште биринчи орунду багындырды. Жакында эле кыздар арасында болуп өткөн мелдеште кызым биринчи орунду багындырды. Аккан арыктан суу агат демекчи, уулдарым да, кызым да спортко шыктуу. Бирок кээ бир спортчуларга окшоп, уулдарым терс көрүнүштөргө бурулуп кетет деген ойдон алысмын. Анткени ата-эне жаш кезинен тарбияны туура берүү керек. Эң башкысы ден соолугу чың болот, дейт каарманыбыз.
Улгага айтсаңыз, ошо сизди спорт жаатынан алыс адамдар көргөндө мамлекет кызматкери катары көрөт да. Бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөргө сиз өзүңүздүн спорт дүйнөңүздү тааныштырып өтсөңүз. Мен биринчи спортко келишим ушу биз өзү үй бүлөдө баардыгыбыз өзү спортко кызыгабыз. Ошо Тазабек деген агам ушу армиядан келгенден кийин, биз армиядан келгенде мен 5 жашта, иним менен кийин 3 жашта болгон экен. Ошо азыркы Омурзак Сүйүн деген ошо агам, ал ошо 10 класс окуган бала экен. Ушул агам келип биринчи жолу ошо спортко бизди ошо кичинекейибизден 5 жаштан эле ошо отжимания кылдырып, анан өзүнүн лапаларын тоспой урдуруп, анан бири-бириз менен күрөштүрүп, ушинтип кичинекейибизден ушул биринчи мындай айтканда биздин спортко болгон кызыгуубуздун биринчи кадамы ошо биздин менин бир тууган агам ошо Омурзак Тазабектин бир салымы деп ойлойм да. Ушу спорт жаатына аралашкандан тартып сиз кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Кандай десем, эми спортту биз айылдан кичине өзүбүзчө самостоятельный тренировка кылып келгенибизден кийин ушу мен Беларусча Минск шаарына барып, ошол жерден дзюдонун, каратедон шотакан деген түрү менен машыктык. Эми дзюдодон Кудайга шүгүр, эми биз Кыргызстан чемпиону болсогам бир призер болуп жүрдүк. Спартакиадада призер болдук. 2004-жылы Жалал Абадта ошо самбо боюнча 90 кг салмакта 3-орун алганбыз. Акыркы жолу ушу күрөшүп ушу Киргизияда 2007-жылы күрөшкөн экен дзюдо боюнча 100 кг. Ошондо 3-орун алган экен. Университет аралыгында 2001-жылы абсолютный чемпион болгонмун. Ошо университетте ошо университет аралык дзюдо боюнча күрөшүп болгондо ошондо мен 66 кг күрөшүп, кийин ошо 3-чү место алып, кийин абсолюттукта ошо 1-орунду алгам да, абсолют категорияда. Эми Кудайга шүгүр, областной спартакиадаларда, республика спартакиадаларда жакшы эле өзүнүн деңгээли ошол убактагы жагдайга караганда жакшы ийгиликтерди алганбыз да. Сиз де ошол көп спорт менен алек болгон адам катары билебиз. Ошол спорттордун сиз кайсынысын өзүңүзгө жакын алдыңыз? Мен өзүм спортто ошо дзюдо самбону өзүмө жакын алдым. Ошо дзюдо самбо боюнча көбүрөөк күрөшүп, көбүрөөк ошо мелдешке чыгып жүрдүм. Ошондо эле мен 98-жылы уш чайна боюнча дагы ошо биринчи Минскиден келгенимде ошо дзюдо залдар жок болгондуктан мен уш чайна менен машыгып, ошондо уш чайна аябай Кыргызстанда өнүгүп турган экен. Ошо уш чайна менен машыгып, уш чайнадан жакшы ийгиликтерди жараткан. Мен ошо Азияда ошо эл аралык мелдештеде бир жолу 3-орун алгам. Ошо мен көбүрөөк ошо азыр өзүм да ошо дзюдо салмак жакын болгондуктан ошо өзүм уулдарым дагы дзюдого баргам, ошо балдарыма дзюдо менен машыгат. Кызымы каратеге баргам. Өзүм 1-чи класс окуган кызым, 2-чи класс окуган кызым бар. Кечеги мелдеште ол кызым да абсолют категорияда бирди алды, бизди сүйүндүрдү. Балдарым да Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерди өзүм менен мамлекеттик деңгээлде күрөштөрдө жакшы ийгиликтер менен келишет, Кудайга шүгүр. Балдарыңызды дагы сиз спортко үндөгөнүңүзгө күбө болдук. Ошол сиз азыркы ушу коомго байланыштуу спортсмендер түрдүү терс көрүнүштөргө ооп кетип атат да. Ошого сиз мындай кооптонбойсузбу? Балдарыңыз терс көрүнүшкө ооп кетет деген таризде. Мен ошол Бедүү Займан Саид Нурси деген бир аалым адам болгон. Ошол аалым адамдын бир жакшы сөзү бар да. Ошол адам ушинтип айткан экен. Бул эми 1860-1900 жылдарында болгон өткөн аалым, ошол аалым айткан экен. Эгерде деген экен да, адам дин боюнча эле окуса деген экен, дин эле боюнча окуй берсе, бул фанатизмге апарат деген экен да. Эгерде адам дүнүйө илим менен окуй жатса, бул атеистикке апарат деген экен да. Ошондой эле азырда сиз эгерде бала бир гана спорт менен эле машыгып кала турган болсо, эми аны акыры барып ушундай терс көрүнүштөр жаткандай кылмыш топко кошулуп кетиши мүмкүн. Эгерде бала спорттун билимин кошо алып кетсе, билим алып кетсе, ыйман жагынан тарбияласа, илим жактан тарбияласа, спорт жактан тарбияласа, ойлойм Кудай буйрса жакшы эле инсан чыгат деп. Албетте мен өзүм балдарымы эч кандай ан нерсеге өзүм укук коргогондо иштейм, эч кандай андай терс көрүнүшкө барганга иншалла мен көзүм тирсе жол бербейм го. Максатыбыз ушу балдарды дени соолугу чың, коомго пайдалуу бир бала болуп тарбиялашты үмүт кылабыз да. Анан пайгамбарыбыздан жакшы бир хадис келген, күчсүз мусулмандан күчтүү мусулманды Кудай жакшы көрөт дейт да. Күчсүз мусулман күчтүү. Ошондон эркек адам күчтүү болгон жакшы го дейм да. Мен армияда айттым эле, ошо баргандан кийин укаларыма ушундай спортко кызыктырам, спортко үйрөтөм деп келдим эле. Анан жакшы ошо өздөрүнүн арагында да кичине немеси бар экен, кызыгуусу бар экен, кызыгып өздөрү ошо мен айткан нерселердин баардыгын толук аткарып, өздөрү дагы аракет кылып, одан да кошушуп аракет кылышат. Ошентип чоңоюшту. Балдарды үйрөтүп, ошо кичинекейинен эле мектепке окуду, мектепке окуганда мектепте отличник болуп окуду. Ошо 1-класстан 10 класска чейин отличник болуп окуду. Өзү кызыгып, өзү ошо мен ошо 5 жашынан кичине кызыктырып койдум, калган ошо өзү ошо аракет кылып,
өзү ошо грушаларды кылып, гирлерди көтөрүп, гантерлерди көтөрүп, турниктерге ойноп, өзү жүгүрүп, кросс кылып жүгүрүп, ошо калган ошо өзү улантып алып кетти да. Жап, мына башталыш керек. Астында, эгерде сен шот козгонгандай боласың. Ачык. Улукбекти мен 1992 жылдан бери ошо тааныйм, 6-класстан бери экөөбүз Кудай бир насип болуп, баягы жолугуп, дос болуп, ошо таанышып калдык элек. Кийин ошончо канча 92-жылдан бери канча 27 жыл, 25 жыл өтүп кетсе дагы ошо дос болуп жүрөбүз. Бардыгы баягы Улукбекте бир ушундай бир мүнөзү бар. Колунда барына дагы, жогуна дагы бирдей мамиле кылып, дос деген адамдарга, мындай досторуна бир чын жүрөктөн мына берилип, таштабай, атайын колдоп, неме болуп жүрөт да. Бул сөзүмө мындай тааныган достор деле мындай танбаса керек. Мен сөзүм бекер кылбаса керек деп ойлойм. Достук аябай бекем, кол ачык, жоомарт, бир мүнөздүү, достордун арасында кадыр бактуу, азыр жумушуна байланыштуу көп убактысы болбосо дагы аптасына 2-3 жолу түшүп, залга түшүп, балдарга үйрөтүп, өзүнүн кеп кеңештерин айтып, тренировка кылып, чуркап жүргөндөрүн да көрүп неме кылам. Көбүнчө ушул баягы күрөшүп жүзөдө залга түшүп, анан дагы наркы баягы мушкерлерге дагы көп үйрөтүп, жол көрсөтүп, макулнасаттан айтып турат. Учурда мамлекеттик кызматта иштейт экенсиз, ошол бош убакыттарыңызда спорт менен алек болосузбу? Мурда мисалы күнүгө барып жүргөн болсом, кийинки күндө мисалы жумасына 3-4 жолу, аз кээ күндө керек болсо жумасына 1 жолу, кээ күндө бара алганда убактыбыз болот. Эми ушу жумушка Кудай берсе бирок спорт таштабаш керек. Спорт баары адамдын ден соолугуна керек. Спорт таштагандан көрүп атасыздар, кичине толосуң, анан кийин кыймылыңыз азаят. Бул жакшы нерсе эмес го, ошо спорт менен машыгып туруш керек өзү. Улугага айтсаңыз, ушул спорт деген сиз үчүн эмне? Спорт бул биринчи ушу ден соолуктун булагы деп биз улуу мундай айтып кеткен. Эми ден соолук дегенде бул бир адамдын физикалык жактан эмес да, ал акыл жагынан дагы бул ийгиликке жетиш үчүн мунун акылын иштетет да. Ошон үчүн мисалы мен өзүмдө болгон практиканы айтсам, мисалы мен бир жерден чарчап кетсем, же мына ушу бир иштин отуруп чарчап спорт залга бир жакшы терилеп койсом 1-2 саат, ошо стресстин баары чыгып кетет да. Ошон үчүн бул спорт бул ар бир адамга бул эркегиби, аялыбы, балабы, кызбы, bunun баардыгына спорт керек да. Бул спорт менен машыккан бул коом, бул таза коом болот да. Сиз ушу спортчу катары айтсаңыз, спортчу адам коомдо кандай адам болуш керек негизи? Спортсмен өзү биринчи патриот болуш керек. Өз мамлекетте патриот болуш керек. Және спортсмен билесиздер да, желек эки эле убакытта көтөрүлөт. Спортсмен чет мамлекетте спортсмен ийгиликке жеткенде ким менен желек көтөрүлөт, ошондой эле биздин мамлекет башчысы барганда көтөрүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, спортсмен биринчи патриот болуш керек. Бул менин сизге акыркы суроом ушул. Буга чейин да спорт жаатында жаштарга жакшы көмөк көргөзүп келесиз. Учурда дагы кандай алдыга койгон максаттарыңыз бар спорт жаатында? 10 бала ачканбызда ушу спорт клубту. Ошону ачканыбызда айтканбызда биз Кудай буйруса биз Кыргызстанды дүйнөгө таанытабыз, олимпиаданын чемпионун чыгарабыз деген жакшы үмүт кылганбыз. Кудай буйруса биздин ачканыбызга 12 жыл болсо, биз 10 жылдан баштап биздин спорт клуб үзүрүм түшүм берип келатат. Мына билесиздер, Азиянын биринчи жолу чемпиондору чыкты, өспүрүм балдар. Азыркы күндө ошо Сагмагул Байман деген балабыз Будапештке, Венгрия, Будапештке азыр ошо жүзү академиясына өттү. Олимпиадага Кудай даярдайды кече ушул жүзү федерациясынын президентинин жардамчысы мага звонок кылды. Ошо бир кичине бир жол киресине жардам берип койсоңуздар, ошону биз Будапештке 3 жыл академия окууга жөнөтүп депчи. Биз ошо максаты азыркы биринчи биздин клубтун баласы Сагынбайұлы Байман, Кудай буйруса биринчи ошо олимпиадага биздин катышып бир ийгилик жаратат деген бир максатыбыз бар. Кудай буйруса биздин бир эле максатыбыз ошо Кыргызстанды спорт менен дүйнөгө таанытуу. Ошондой эле дени сак өспүрүмдөрдү өстүрүп, ошо наркоманиядан, араккорлуктан, жаман жолдон алыс кылып, бир келечекте бир жакшы бир Кыргызстанды бир жакшы жаштарын өнүктүрүп, өстүрүп, бир тарбиялоо да. Жап, мына башталыш керек. Астында, эгерде сен шотчу козгонгандай боласың. Ачык. Дал мына ушундай Улуу Өмүрзаков агабызга окшогон патриот Кыргызстандын желегин желбиреткен мырзалар көбөйсүн. Шуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.